Касым Тыныстанов, кыргыз тилинин туңгуч жазуучусу, туңгуч эл комиссары, кыргыз тилинин грамматикасын негиздеген профессор жана маданияттын, адабияттын өнүгүшүнө зор таасир эткен мамлекеттик ишмерели. Касым Тыныстанов 1901-жылы 10-сентябрда Касиеттүү Суккудун калаасындагы Чырпыкты кыштагыда Кидей үй-бүлөсүндө туулган. Касым ага Кыргызстандын Ысык көл өрөөнүндөгү Чырпыкты кыштагында туулган. Ата-энеси жөнүндө маалымат жок. Ал 1909-жылы, 1916-жылы мусулман жана орус жергиликтүү калк мектебинде окуган. 1916-жылы улуттук көтөрүлүштөн кийин Улуу Үркүн маалында Кытайга качып кеткен. Ал жакта кандай жашаган тууралуу так маалыматтар жок. 3 жылдан кийин кайра өз мекенине кайтып келген. 1916-жылга чейин Касым ал мектептин 3-классын орус тилинде бүтүрөт. Касым да 1916-жылдан үлкөн эл менен бирге Кытай жерине качып барып, ачтан өлүп, суукка тоңуп, кыйналып, зар какшып ыйлаган кыргыздардын арасында болуп, алардын муунду ыйын укту. 1919-жылы Каракол уездиндеги милициянын уездик начальниги болуп турган Садыбакас Исмаилов деген тайкесинин жардамы менен Ташкент шаарына окууга кетип, андагы Казак-Кыргыз университетине кирет. Ошондо ал 18 жашта эле. 1919-жылдан баштап Касым ошол кезде Ташкент жана Алматы шаарында казак тилинде чыгарып турган Ак жол, Учкун, Тилши, Өрүш аттуу газеталарга казак тилинде ырлар жазып, ал ырлардын кээ бирөөнүн аягына Кыт деген лакап ат менен кол коюп турган. Жалпы эле Касымдын казак тилинде жазган алгачкы ырлары Макжан Жумабаевдин лирикалык ырларынын таасири күчтүү болгон. Касым Ташкенттеги Казак-Кыргыз эл агартуу институтунда казак тилинде окугандыктан 1920-жылы, 1921-жылдарда алгачкы 12 ырын казак тилинде жазган. 1922-жылы, 1924-жылдардын аралыгында жазган 18 ыры менен Жаңыл Мырза аттуу поэмасын кыргыз тилинде жазган.